Келдем де күнөө алып атасың. Турак жайына кызыл китеп алууга ынтызар эл. Кудай мындай бербеспи садырды бизге Кудайым жөнөтүптүр деп анан үй сала баштадыкпы? Үй сала баштадык. Анда бирөө эскерткен жокпу? Эскерткен жок. Жер мунапысына туура келбеген турак жайлар. Эскертүүгө карабай эсилип өскөн мыйзамсыз курулуштар. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө аны карабай застройка жүрүп жатат. Стою в очереди с 15 сентября 2012 года. Айыл өкмөттүн мурдагы кызмат адамдарынын ашкере амалдары, айыл чарба жерлерин жасалма түрдө жараксыз деп бөлүшүп алган жетекчилер. В первую очередь это у нас Джураев, это у нас Абдрахманов, Дамин, депутаты, это все депутаты. Это Шарафуддинов. Маселенин түйүнү айыл издеген жашоочулар, чара издеген айыл өкмөт менен акимчилик. Аламүдүн районунун Васильевка айылынын чыгыш тарабы. Бул жак азыр жаңы конуш аталып, айыл кеңейип бара жаткан кези. Конушка алгачкы турак жайлар 2019-жылы салына баштаган. Учурда мында 700гө жакын жер тилке болсо, салынган турак үйлөр 500дө чамалайт. Жашоочулардын басымдуу бөлүгүн Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздар түзөт. Алар жаңыдан отурукташа баштаганда айылдын жайыт жана айыл чарба багытындагы жерлеринен тилкелер бөлүнүп берилген. Ушундай гана амнистия болот экен, тиги мунапис болот экен деген ушак сөздөр жүрө баштады да. Ага чейин булар алачык жанакы камыштан оруп келип мындай алачык кылып эле жашап атышкан. Анан ошол сөздү уккандан кийин үй сала башташты булар. Анан кийин ал учурда деле президент бар болчу, ал учурда деле айыл өкмөт бар болчу. Бирөө бир нерсе деген эмес. Даже келип да койгон эмес. Кудай мындай бербеспи садырды бизге Кудайым жөнөтүптүр деп анан үй сала баштадыкпы? Үй сала баштадык. Анда бирөө эскерткен жокпу? Эскерткен жок. Жаңыл Адыбаева да убактылуу пайдаланып туруу келишими менен жашылдандыруу багыты боюнча жер алган. Курулушка пайдалуу түптөп койгонун айтат. Эми аны мыйзамдаштыра албай убара. Биринчи жашылдандыруу боюнча алдык биз деген. Үй салгыла деп берген эмес, жашылдандыруу боюнча берген. Анан жашылдандыруу боюнча берсе, кичине эми дача сыяктуу кылып алалык. Анан биягына бирдемелер дегелик деп мен тигине тиякта мен фундамент куюп койгом. 19-жылы куйган фундаментти. Анан эле комиссия кое турабыз. Мына кечээкеге чейин бир да бирөө ачык айткан жок. Андай эмес, момундай деп. Эгер ошол убагында айтканда биз момунча эл мындай кылбайт элекпиз. Макул дейт элек. Айткан жок, анан кеше жакында уктук. Башында эле айткам, бул жерде салынып калган үйлөр, жанагы мыйзам күчүнө киргенге чейин салынып калган үйлөр мыйзамдашат. Андан кийинкилер мыйзамдашпайт деп мен башында эле ушул эле позицияда келатам. Жер мунапысына ылайык 2021-жылга чейинки турак жайларга гана комиссиянын чечими менен кызыл китеп берүү каралган. Топографиялык картага түшпөгөн, соңку 2-3 жыл ичинде салынган курулуштарга мунапыс иштебейт. Ал эми бул конушта 1 жыл ичинде эле уруксаты жок 100дөй фундамент коюлуп, 65 үй курулган. Толугу менен элге түшүндүрүп бергенбиз, что жанакы алган документтердин негизинде эч кандай строительство болбойт. Эч кандай строительствого жол берилбейт. Мыйзам чегинде бул только жашылдандырууга берилген жерлер да. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө аны карабай застройка жүрүп жатат толугу менен. Оранжевый цвет менен боелуп турбу? Ушунун баары бул 2021-жылдын октябрь айына чейин кылмыш жаза процессуалдык кодексинин жаңы редакциясынын күчүнө киргенге чейин салынган курулуштар. Ошол себептен комиссия карап, бул курулуштарды мыйзамдаштырып берген. Бош жерлердин баарына мыйзам чыгып күчүнө кирип иштеп баштагандан кийин 65ке жакын үй, андан тышкары 102 фундамент коюлуп кеткен. Белгилей кетсек, турак жайын мыйзамдаштырууга 2022-жылы Васильевка айылынан 550 арыз түшкөн. Мунун 224-ü комиссиянын кароосунан өтүп, кызыл китептерин колдоруна алган. 2019-жылдан бери жаңы конушта жашайм. Мен документим бар, кызыл китеп алганмын.
Мен 1 жыл болду алганыма. Андан бери мыйзамсыз экен эскертилсе да курулуштар күнү бүгүн да уланууда. Документтери толук эмес жерлерди сатып алып дароо үй баштаган жашоочулар дагы эле бар. Бул жерлерди кимден кантип алып жатышкандарына жактоочу кызыгып көргөн. Бүгүнкү күнгө чейин эле ар бир түнү 2ден үй бүлө мыйзамсыз чек араны ашып келип атат. Келгенден эле 2 күндөн кийин эле булар жерди сатып алып эле түндө эле фундамент коюп, биз мурда алганбыз деп отуруп атат. Мына Аскаров тарыйлаттуу бүгүнкү күндө айыл өкмөттө иштейт. Налог чогулткуч болуп иштейт. Ал болсо бүгүнкү күндө ооба. Ал болсо мына $9500 жана $10,000  4 участок сатты. Водобашнянын жанында 4 участок азыр бош турат. Тажикстандан келген туугандарга келгенине бир 2 ай эле болгон жарандарга сатты. А бизде очередте тургандар толтурат да. Айыл чарба жерлерин мурунку айыл өкмөт башчысы баш болгон кызмат адамдары, айылдык кеңештин депутаттары ичара бөлүп алган. Учурунда жооптуу кызматта иштеп, окуянын башынан берки күбөсүмүн деген Петр Волков. Алар бүгүнкү күнгө чейин жасалма түрдө жараксыз деп чыгарып алган 80 гектар жерди четинен сатып келишет деп белгилейт. Вот подписал глава Аиля Акмату Казбекова. Баса белгилей кетчү учур. Кезинде Тажикстандан көчүп келген 3,5 миң этникалык кыргызга ушул Васильевка айылынан жер берилген. Ал эми акыркы жылдары келгендер отурукташып жаткан жерлер айыл чарба жана жайыт жерлер эле да. Аны толугу менен жоюп, пайдаланууга жараксыз деп жалган акт түзүп, документ жасашкан. Анан 8 сотуктан бөлүп сатканын сатып өзлөрү бөлүп алышкан. Аттарын атап берем. Мурунку айыл өкмөт башчысы Казбекова, айылдык кеңештин төрагасы Жураев, Абдрахманов, булардын баары депутаттар. Шарафуддинов, Досмуратов. Это у нас Абдрахманов, Дамин, депутаты, это все депутаты. Это Шарафуддинов. Үлүш жери сатылып кеткенден кабары жок. Кеч билип, эми эмне кылам деген тургун өз окуясы менен бөлүштү. Ал укугун коргоп калуу аракетинде. И вот на этом контуре у меня попалась Багара. 30 соток башни. Мен башынан эле ушул айылда жашайм. Ата-энем чоң ата чоң энемде жашаган. 2004-жылы мага үлүш жер берилген. Жашыл китеби бар. Кийин эле 2019-жылдары мага эч билдирүүсүз эле сатып жиберишиптир. Ошентип 30 соток жеримди кайрый албай, кайда барарымды билбей жүрөм. Мамлекеттик каттоого кайрылган, жообун алигиче күтүүдөмүн. Без уведомления. Ничего мне не говорили, ничего это самое. Выделили участки людям. Азыркы тапта бул иш Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгында каралууда. Бул факт Чүй ОИПке катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жазуу кодексинин 212-биренесин бөтөн жер участогун өзүн билемдик менен ээлеп алуу жана максаттуу багытын бузуу менен айыл чарба багытындагы жерлерге өзүн билемдик менен курулуш куруу негизинде кылмыш иши козголгон. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Чүй облусунун ИИБ кызматкерлери тарабынан Васильевка айылынын жайыт комитетинин төрагасы 1951-жылы туулган ТЧ Васильевка айыл өкмөтүнүн кызматкери, салык инспекциясынын кызматкери 1978-жылы туулган ТТ жана айыл өкмөтүнүн мурдагы жер адиси 1984-жылы туулган ТТ аттуу жарандар кылмышка шектелип, Кыргыз Республикасынын кылмыш жазуу кодексинин 96-биренесине ылайык кармалып, убактылуу кармоочу айга киргизилген. Азыркы учурда тергөө иштери уланууда. Азыркы тапта айыл өкмөтү жана Ала Мүдүн райондук администрациясы жерди трансформациялоо боюнча сунуш даярдап жаттыр. Бирок мында да орчундуу маселе бар. Калктуу конуш катары которулса, жер тилкелер кезекте тургандарга берилип, азыр ээлик кылгандар кол жууп калышы мүмкүн. Ал эми мыйзамдуу түрдө жер алууга кезекке тургандар 2,5 миңден ашат. Эгер жалпысынан бул жердин маселесин чечүү үчүн жалпысынан анда бул жерде трансформация кылыш керек, өкмөт аркылуу айыл өкмөтү инициатива көтөрүп. Бирок анда кайда да бир маселеге биз келип такалабыз. Бул жерде жана колунда жайыт билеттери көтөрүп жүргөн жарандарыбыз бар да, ал жарандарга жер бөлүштүрүп берилбей калат. Анткени жер кодексине ылайык жер кезекте турган жарандарыбызга бөлүнөт. 65 үй 102 фундамент коюп алган жарандарыбыз бар да, алар да Кыргызстандын жарандары. Алардын да маселесин бир чече кетпесек, айтып атпаймынбы, бир чоң көйгөйгө биз алып келип коюшубуз мүмкүн да анда. Болгондо алар албай калат. Ооба, ошондой маселе бар да бул жерде. Белгилеп кетсек, эми ал баягы амнистиядан кирбей калган жерди толугу менен баягы трансформация кылсак, анда биздин мына ошол журналыбызда бүгүнкү күндө 2561 жараныбыз бар. То есть ошолор муктаж болгон жарандар, анда мыйзам чегинде ошолорго бериш керек болуп калат да. Являюсь живым примером
Мен жылдап кезек күткөндөрдүн жандуу мисалымын. Кыргыз Республикасынын жараны өмүрүндө бир жолу жер алууга укуктуу. Биз жер алалы деп 2012 жылы кезекке турганбыз. Бирок ал кезек эч жылбай эле. 2012 года. Васильевка айылында расмий түрдө калктын саны 7000 делсе, иш жүзүндө 10.000ден ашат. Жергиликтүүлөр негизинен дыйканчылык жана мал чарбасы менен алектенет. Тилекке каршы айыл чарба жерлер менен жайыттар жыл сынап кыскарууда. Мындан улам маселе да ошончо курчуп келет. Нурайым Бейшеналиева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.